Америкада ойгонгондо эле -300 доллардың ойгоносуң. Кыргыз жергесинде жүргөндө убакыт кеңири го негизи. Пландоо деле жок. Бул жерде Америка өзү оңдоп коет. Негизинен кайсыл себептер менен барышат? Балдар ошо англис тилин үйрөнүшсүн, өздөштүрсүн. Америка дүйнөдөгү эң чоң өлкөлөрдүн бири. Кыргыздар кандай ошол мындай бир ишке жөндөмдүүлүгү? Эмне жумуш бар болсо, баарына биздикилердин шыгы да жетип атат, баарына да аракет аябай жогору. Чикагонун борбордук бөлүгүндө жашашабы? Чикагонун тегерегинде жашайбыз да. Мисалы үчүн Агоркөлдө көк жарда дегендейчи. Бизнес ачуусу, ишкерлик менен алектенүүсү Цех бар мисалы үчүн. Мектеп ачкандар бар бул жерге келип. Садик ачабыз дегендер бар. кайсы бир деңгээлдерде барбы коррупциялык элементтер? Албетте бул жерде дагы Америкада деле бош калган эмес. Улам бир келген кеткен президенттердин салыштыра бермеги бар да. Аны байкабайт дагы сезбейт дагы ким Трамп келдиби же Байден келдиби деп. Америкадагы демократия менен Кыргызстандагы демократиянын айырмачылыктары кандай сындагыңызча? Салмашкан сайын демократия деп айтылбаса керек ал нерсе. Себеп дегенде конституцияны өзүнө буруп коюшу мүмкүн. Анда кайдагы демократия деген ойдомун. Ассаламу алейкум урматтуу көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Арбаңыздар, кезектеги биздин ушул маектешүүбүздү, пикирлешүүбүздү баштайбыз подкастыбызда. Биздин ушу байланыштын аркы бурчунда Америка Кошмо Штаттарында, тагыраак айтканда Чикаго штатында каарманыбыз Темирбек Ажыкулов. Темирбек Ажыкулов 1979-жылы 17 апрелде Жалал-Абад облусуна караштуу Кара Көл шаарында туулган. Орто мектепти 1997-жылы Жалал-Абад шаарындагы кыргыз-түрк лицейин бүтүргөн. 2003-жылы Эл аралык Кыргызстан университетинин юридикалык факультетин аяктаган. 2017-жылы Сингапурдагы Ли Куан Ю атындагы университеттин мамлекеттик башкаруу бөлүмүнүн магистратурасын аяктаган. Иш тажрыйбасы 2000-2003 жылдары Бишкек ошоңдоо долбоорунда англис тилинин котормочусу. 2003-2006 жылдары Текстоник нефть газ чалгындоо фирмасында англис тили котормочусу. 2006-2014 жылдары Южная нефтяная компания Австралиялык Сантос компаниясынын долбоору нефть газ чалгындоо фирмасында башкы мүдүр. 2014-2020 жылдары Жия бизнес ассоциациясынын да башкаруу кеңешинин мүчөсү. 2017-20 жылдары Жия бизнес ассоциациясынын башкаруу кеңешинин төрагасы. 2020-21 жылдары айыл чарбаны өнүктүрүү ассоциациясынын башкы мүдүрү. 2021-2022 жылдары сүт өндүрүүчүлөр ассоциациясынын башкы мүдүрү. 2021-23 жылдары айыл чарба министринин коомдук негизде кеңешчиси. 2023 жылы Америкага таланттар визасы аркылуу көчүп кеткен. 2025 жылы май айынан ушул күнгө чейин Tunch Law Firm юридикалык компаниясында өнүктүрүү мүдүрү. Иммиграция багытында юридикалык кызматтарды сунууда. Кыргыз, орус, англис жана түрк тилдеринде кенен сүйлөйт. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз? Иштериңиз болуп атабы? Ден соолук дегендей. Жакшы, рахмат. Кудайга шүгүр. Баары жакшы, өзүңүз жакшы сарбат атасыздар. Шүгүр. Темирбек мырза, сиз ошол Чикагодагы негизи ишмердигиңиз юридикалык компанияда иштейт экенсиз. Демек, биз ушул юридика өңүтүндө мигранттардын акыбалы, юридикалык акыбалы, Трамптын юридикалык саясаты жана башка ушул кыргыз мигранттарына тиешелүү сүйлөшөбүз. Анда суроомду баштай берсем, Макул, рахмат. Чикагога, дегеле Америкага Кыргызстандан барган жарандар, мигранттар негизинен кайсыл себептер менен барышат? Америка келген мигранттардын көпчүлүгү же болбосо баардыгы десек болот. Бул жаңы жашоо, жаңы мүмкүнчүлүктөр деп келишет. Бул ашык талал деп келишет, иштейли деп келишет. Анан арасынан албетте окуйлуу, үйрөнөлүү, жаңы технологияны үйрөнөйүн, тил үйрөнөйүн деп келгендер да көп. Же болбосо бала чакасы үчүн, балдарым чоңоюп атат. Балдарым ушу англис тилин үйрөнсүн, өздөштүрсүн. Америка дүйнөдөгү эң чоң өлкөлөрдүн бири, эң өнүккөн өлкөлөрдүн бири. Ушул жерде келип балдарыбызга мүмкүнчүлүк болсун деп келгендер көп. Аябай биз көп сөйлөшкөндө ошол 3-4 деп айтсак болот да, бөлүпчө. Биз да ошол максаттардын бирөөсүндөбүз. Биз ошентип келебиз бул жака. Эми раз бөлөк өлкөгө, бөтөн жерге барганда баары бир мындай кыйынчылыктар болбой койбойт да. Анан кыргызстандык мигранттар үчүн ушул Чикагода эң чоң мындай кыйынчылыктар кайсылар деп ойлойсуз? Америка келген биздин мигранттардын, кыргыздардын өзгөчө эң чоң көйгөйү бул биринчи орунда документ турат. Чын айтканда, мыйзамдашуу, мыйзамдуу документтер десек болот. Экинчи орунда тил маселеси.
эки эң эле чоң ушулар. Анан албетте социалдык адаптация дейбизби же болбосо бул жердин жергиликтүү ушу мамлекеттин же болбосо коомдун өзүнүн правилалары бар дейли, ошолорго көнүү, ошо адаптация болуу дагы бир көйгөй болуп турат. Акыркы убактарда байкаганыбыз ушул да. Негизи мындай адаптация маселесин сурайын деп атам да, мындай кыргыз жергесинде жүргөндө убакыт кеңири го негизи. Пландоо деле жок дегендей, жумушка баратып эле палооканага кирип кетет, лаңманканага кирип кетет, анан жумушуна чалып айтып коет дегендей. Анан Америкага, Чикагого барганда эле мындай тартиптер өзгөрөт болуш керек, ал жакта кандай? Бул жерде Америка өзү оңдоп коет деп айтсам туура болот. Бул жерде шарт андай эмес. Тилекке каршы бул жерде убакыт аябай баалуу нерсе. Бул жерде америкалыктар өзгөчө жай баракат эч ким жүрбөйт. Баарын эле күнүмдүк оокаты болуш керек, күнүмдүк жумушу болбосо бул жерде аябай эле оор жашоо. Биз айта беребиз тамашалап. Америкада ойгонгондо эле -$300 менен ойгоносуң деп чөнтөгүңдөчү. Же болсо $200 менен. Эгер үй бүлөлүү болсоң -$200 менен $300 болот. Эгер бойлоп болсоң $150 менен ойгоносуң да, ойгонгондочу. Анан кыймылдаш керек. Бул жерде күнүмдүк оокат табып, ошого аракет кылган көпчүлүк мигранттар. Советтик кезде, тагыраак айтканда, Советтер Союзу кулап атканда, элдин баары могу коммерция, рынок дегенге өтүп атканда, кыргыздар да айтчу эле да ушу чайкоочулук, ушу базарга кантип турат, кантип ошондой кылат деп ушундай көнүмүш эмес нерсе болчу да, соодагерлик, соода кылуу. Азыр болсо Америка, Европа, башка өлкөлөрдө кыргыздар жүрөт, өзүнүн мындай таланттары ачылып атат да. Эзе эле соода кылбайт деген ушул кыргыздардын таланты ачылып кетип атат. Анан ал жакта эми Чикагода башка улуттар деле бар да. Украинадан барганы бар, постсоветтик өлкөлөрдөн бар, башка Азия өлкөлөрүнөн бар да. Ошолордун катарында кыргыздар кандай ошол мындай бир ишке жөндөмдүүлүгү, ишке ынтызарлыгы? Аябай жакшы десем туура болот. Биз бул жерге келип Кыргызстандан мигрант болуп келген кыргыздардын арасынан көчөдө алып же болбосо жумуш кылбай, иштебей, жалкоолук жатып алганды көргөн жокпуз. Келгендин ар бир эле кыргызы аракет кылып, эң жөнөкөй жумуштар бул эми тамакташуу жумуштары, доставка дейли, же болбосо такси жумуш болушу, же болбосо үй ичинде кызматтар болушу мүмкүн. Кыскасы эмне жумуштар болсо, баарына биздикилердин шыгы да жетип атат, баарына да аракет аябай жогору биздин кыргыз мигранттардын бул жерде. Бир эле кыргыз эмес, жалпы эле баягы мигрант болуп келгендер бул жерге эмнегедир ошол түшүнүк менен келет да. Бул жерде жакшы мүмкүнчүлүк бар экен, мен иштейин, аракет кылайын, акча табайын деген. Мен оюмча бул аябай буларды түрткү берген ар бир мигрантка ушул нерсе да. Ошондуктан бул жака келгенде биздин мигранттар, Орто Азия мигранттары болсун, аябай аракетчил болушат, иштешет. Биз антип көчөдө калган же болбосо жалкоолонуп жатып калгандарды биз көрө элекпиз да. Кыргызстандан барган кыргыз жарандары, кыргызстандык жарандар ал жакта, мисалы үчүн ошол Чикагонун борбордук бөлүгүндө мындай жашашабы, же болбосо баягы биздин ушу Бишкектин өлчөмү менен айтканда Ак Өргөдө, Ак Ордодо ушундай жактарда жашашабы, негизи кандай? Жакшы суроо болду. Чынында бизде бар Чикаго десе ойлойт баары эле бир чоң шаар депчи. Албетте Чикаго шаары өзү чоң шаар. Болгон бир 1,5-2 миллионго жакын халкы бар. Ал эми Америкада жашагандар көпчүлүгү ошо саборб деп коет, ошол Чикагонун тегерегинде жашайбыз да. Мисалы үчүн Ак Өргөдө, Көкжарда дегендейчи. Кыргыздар дагы аэропортко жакыныраак жашайбыз биз. Кыргыздар ошо аэропортко жакын 3-4 чакан шаар бар. Шаарда айтылат бул жерде саборбдорду. Ошол жерде көп кыргыз жашайт. Аябай кыргыздын баары эле ошол тегеректе жашайбыз. Албетте бир эле Чикаго эмес, бир эле Иллинойс штат эмес, башка штаттарда дагы, Пенсильвания бар, Огайодо да кыргыздар көп. Бирок көпчүлүгү албетте Иллинойста, Чикагонун жан-жак бөлүгүндө жашашат. Чикагода кыргыздар негизинен кайсы тармактарда иштешет? Мисалы үчүн Европага баргандар көбүнчө баягы кар картаңдарды багышат, идиш жуушат дейт. Эми ушундай жумуштарда иштешет дейт да. Чикагода негизинен ушул Америкада кыргыздар кайсы тармактарда, кесиптерде иштешет? Кыргыздардын көпчүлүгү деп айта албайм, бирок баягы көпчүлүк жаңы келген мигранттар бул биринчи эле тамакташуу, доставкадан башташат. DoorDash, Uber деген платформалар бар, ошол жерден башташып, бир жыл иштегенден кийин правалары жарап таксиге чыга башташат көпчүлүк. Таксиден
дагы бир этап жогорулап тракачы башташат десек болот. Жалпы багыт ошол да. Анан албетте андан сырткары дагы бул үй ичинде кызмат берүү кызматтар бар. Мисалы үчүн үйдө келип үй жыштырып кетишет, клининг деп коет, же болбосо мувинг деп коет. Америка кызык жери, Америкада аябай көчмөн, булар көчкөн болушат бизге караганда балким. Американын ичинде бир штаттан башка штатка көчүү бул нормалдуу нерсе. Жакшы мектеп таап, жакшы окуу жай таап, ошонун аркасынан же болбосо жакшы жумуш таап көчкөн көп. Американын ичинде эле адамдардын көчүү бир салты десек болот окуйт, аябай жогору да, жогорку деңгээлде. Ошон үчүн ал жакта да иштеген аябай көп кыз бар. Анан кыздарыбыз, аялдарыбыз баягы кызмат, тейлөө кызмат секторунда мисалы үчүн ушу тырмак жасаган, же болбосо чач жасаган, макияж, визажисттер бул аябай жогорку деңгээлдеги кызматтар десек болот. Ошол кызматтарда иштешет. Кафе ресторандар албетте, кафе ресторандар бизде аябай көп. Ошол багытта иш алып барган, ошол багытта иштеген, официант болушу мүмкүн, повар болуп иштегендер дагы бар. Анан IT секторда аябай көп азыр көбөй баштады акыркы жылдары, трак айдап. Кыскасы бар кыргыздар колунан келген, мисалы үчүн бүгүнкү күндө биз угуп атабыз азыр курулуш тармагында да көбөйүп калыптыр кыргыздар. Бул аябай жакшы көрүнүш десек болот. Курулуш тармагында компетенция керек, ал жерде албетте сертификация керек болот дейли. Ошол багыттарга дагы кыргыздар көбүрөөк аралашып азыр ири ишканалар ачып жүргөн кыргыз биздин жарандарыбыз бар экен. Америкага эми мисалы үчүн бүт эле ошол мындай орто бир жумуш звеносундагы ошол орто кесиптеги адамдар эмес, мисалы үчүн жогорку билимдүү, жогорку диплому бар ушундай адамдар да барышат да, туурабы? Анан атактуулар деле барышат дегендей, мисалы биякта бүт кыргыз тааныган таанымалдар деле барышат. Сурайын дегеним, бул жактагы иштеп жүргөн иши, бул жактагы өз кесибиндеги иштөө мүмкүнчүлүгү, ЧКГга барып, мисалы бул жакта юрист болсо, ал жака дагы барып юрист боло алабы? Бул жакта доктор болсо, врач болсо, ал жакта дагы докторлугун кыла алабы? Же бул жакта мугалим болсо, ал жакта мугалим боло алабы? Же мындай бир даражасы жагынан, категориясы жагынан туура келбей калып, кайра эле баягы пол жуй турган, же болбосо кары-картаңдар карай турган, же бир баягы ит жетелей турган, ушундай бир ошого туура келип калабы? Жакшы суроо болду. Чынында биздеги Кыргызстандагы, же болбосо биздин өлкөлөрдөгү күчтүү адистер дейли, айтмакчы доктор болсун, юрист болсун, бул жака келгенден кийин бул жердин өзүнүн жергиликтүү талаптары көп, аябай жогору да. Кайра эле лицензия маселеси, кайра эле сертификация маселеси башталат. Ошону келгенден кийин чыдап 1 жыл, 2 жыл кайра окуп, булардын мыйзамына ылайык, булардын жергиликтүү окуу жайларында кошумча билим алып, анан лицензия алып иштеп кеткендер бар. Жок эмес, жакшы. Бирок тилекке каршы бул дагы убакыт алат да. Анан көп акча талап кылган маселе болгондугу үчүн кээ бирлери айтмакчы кайра эле ушундай тамакташуу, же болбосо такси кылуу, доставкага чыгып, же тракка чыгып кеткендер дагы көп тилекке каршы. Бирок жалпысынан Америкада негизи биздин квалификациябыз деле жетиштүү эле. Бирок жергиликтүү мыйзамдын талабы болгондугуна ылайыктуу биз кайра окуп, мисалы юрист катары биз деле окуп, азыр кайра окуп аракет кылып атабыз. Бардык жогорку деңгээлдеги, жогорку билим талап кылган адистер бул жерде баарында эле лицензия талап кылат. Юрист болосузбу, доктор болосузбу, ошончо кайра окуш керек, алыш керек. Бирок мунун дагы жакшы жагы дагы бар. Баарын алгандан кийин бул жерде мүмкүнчүлүктөр аябай көп. Ошол эле докторлор бул жерде $500,000 тапкан докторлор бар жылда, $1 миллион тапкан докторлор бар. Юристтердин де ушундай күчтүү адистери $500,000 жогору тапкандар бар да. Ошон үчүн бул жерде бир градация кылып койсок болот дегеним ошондон да. Бирок албетте ар кимдин багы ар кандай экен, аракетине жараша менин оюмча Америкада да мүмкүнчүлүктөр бар. Темирбек мырза, сиз Кыргызстанда жүргөндө, мен билгенде, мына мен телевидениелерде иштеп жүргөндө сиз Маекке дагы чакырып калчу элек, көп маалымат каражаттарында чыгып жүрдүңүз. Жаш ишкерлер ассоциациясында иштеп, мындай бизнес, экономика жаатында дагы кабарыңыз бар да. Анан эми ошол Чикагода кыргыздардын бизнес ачуусу, ишкерлик менен алектенүүсү жагынан кандай тенденция бар? Аябай жакшы десем болот. Биздин кыргызстандыктар бияка келгенде башта айткандай эле булар жөн жатпайт, аракет кылышат. Ошондуктан бүгүнкү күндө мен байкаганым, мен азыр 2 жыл болду келгениме, 2 жылдан бери байкаганым баардык эле
колунан келишинче кырышып, албетте биринчи этап өтүшөт, доставканы өтүшөт, документ чогулганга чейин, анан таксини кылышы мүмкүн, же болбосо башка кызматтар кылышы мүмкүн, бирок ошолор иштеп атып, бир аз кыйын чогултуп, анан ар ким өзүнүн жөндөмүнө жараша фирма ачып, компания ачып, бүгүнкү күндө биз Чикагонун тегерегинде деле айталы, байкап көргөн бир эки цех бар, мисалы үчүн. Булар баягы темирден декоративдик темирлер деп коет, ичке тиликке окшогон, ошолордон декорация кылып, дубалдарды декорациялаган ишкана бар. Ошондой учурда кухнялар жасаган, же болбосо кафель төшөгөн, кыскасы ушундай фирмалар ачышып, анан Техас жакта дагы бир чоң ири курулуш ишканабыз бар. Аракет кылгандар аябай көп. Кафе ресторандар дейли, бул деле инвестиция, бул деле бизнес эмес. Ошондуктан мен ойлойм, биздикилерде шырларлар өздөрү келишип, окуу мектеп ачкандар бар, бул жерге келип, садик ачабыз дегендер бар. Аракеттер аябай жогору. Кыргызстанда эми өзүңүз билесиз, сизге жакшы маалым. Мына бул чоң болуу, чиновник болуу, балам сен министр болсоң, депутат болсоң деген ушундай арзуулар көп да калктын ичинде. Америка коомчулугунда ушул кесип тандоо маселесинде кайсы кесип баалуу? Менин ушума караганда ким мээнеттенсе, кандай кесипте болбосун, мээнеттенип көп акча табуу бул кандай кесип болбосун бул уяла турган нерсе эмес деген түшүнүк бардай да. Эң туура айттыңыз. Бизде чынында бул жака келип, сиз айтмакчы, Кыргызстанда биздин баарыбыздын максатыбыз эңсеп жүргөнүбүз билем мага окшогондордуку болушу мүмкүн. Депутат болоюн, анан министр болоюн деген статустун артынан эле көп жүрдүк биз. Ачык айтканда, анан мен саясатка да аралашып көргөм, 20-жылы шайлоого катышып көргөм. Анан бул жака келгенде чын айтайын, көп нерсе өзгөрдү. Мен ичинде да өзгөрдү, ички дүйнөнү өзгөрдү дейли. Бул жерде эле ошончолук жөнөкөй, ошончолук бирине бири сый урматы бар. Эмне жумуш кыласың, доставка тамак ташыйсыңбы, же болбосо пол жуйсуңбу, же биресе кыласыңбы, эч качан кемсинтип, жогорудан карап сүйлөп, мындай деген нерсе болбойт экен да. Себеп дегенде сиз айткандай, бул жерде Америкада ар бир жарандын түшүнүгү, мен өзүм жеке өзүмдүн каалоом менен кылып аткан жумушум, өзүм жакшы көргөн жумушум, буну башкаларга сыйлаш керек. Мен дагы аларга сыйлашым керек деген түшүнүк бар экен. Мен буну өзүм жашап көрдүм, өзүм көрүп жүрөм күнүгө. Жашаган жерибизде дагы америкалыктар көп аябай, кээде сүйлөшөбүз, кээде чай ичип калабыз дейли. Доорго чыгып басып калабыз кээде. Ошондо байкаганым айтам, булар демек, булар чындап эле баалайт экен да, адамдын укугу дейли, адамдын өзүнүн тандоосун деген аябай баалаган өлкө экен. Бул жерде бир чиновник болуу, бир министр болуу, же болбосо бир губернатор болуу деген бул өтө чоң статус деле көрсөтпөйт. Жөнөкөй жарандар үчүн айтсам. Булар мисалы биз жашаган райондо 2 жыл болду, бир жерде жашап жүрөм. Биздин акимибиз ким экен, же болбосо жанагы биздин гор кеңеште депутаттар ким экен, эч ким да билбейт экен да. Бул шайлоо болгондо эле 4 жылда бир эстеп калышпаса баягы эмелер чыгып калат эмеспи, рекламаларчы. Ошондо эле көрүп калышпаса эле башка такыр тиешеси жок, бири-бирине аралашпайт. Себеп дегенде бул жерде мамлекеттин жумушу, функциясы деле ошончолук так аткарылат. Элдерде кыйноо жок, ошончолук жөнөкөйлөштүрүлгөн көп нерселерде, баардыгы онлайн, көп кагаздарда эле. Ошондуктан мен оюмча элдер дагы мамлекетке көп көз каранды эмес, мамлекет органдаргачы. Ошондуктан көп эле кызыгуу жок да ал жака. Ошондо Америкада, анын ичинде Чикагода таптакыр мындай коррупциялык манипуляция кылганга эч кандай негиз жокпу? Же кайсы бир деңгээлдерде барбы коррупциялык элементтер? Эми аны албетте биздин бытовой деңгээлде коррупция жок. Аны ачык эле айтса болот, баары эле билишет. Жолдо кетип баратып, полицейский токурса силарга 5-10 тыйын берип кутула албайсыз. Бирок мамлекеттик чоң деңгээлдерде, миллиардтар айланган, тендерлар айланган жерде албетте бул жерде дагы Америкада деле бош калган эмес, сыртта калган эмес ал нерседен. Анын баары эле түшүнүп турушат. Бул жерде Америкада лобби өзгөчө ачык эле нерсе. Саясатты лобби кылышат, чоң ири компаниялар лобби кылышат, ошол аскерий тармактагы компаниялар дейли, башка тармактагы компаниялар. Бирок ал эми дагы жалпы коомдук катмар эмес аларчы. Алар өзгөчө эми аз бир проценттик болушу мүмкүн. Ошондуктан мен оюмча элдер аны түшүнүп турушат, бирок иши деле жок дейчи. Анткени ар билет, ар ким өзүнүн жумушун кылам дейт, өзүнүн акчамды табам, мага тийишпей келе дейт. Мен силерге иши жок деген түшүнүк да бул жердечи. Мынау Трамп президент болгондон бери чукул бир эртең менен ойгонуп туруп эле мындай эмне кылсам деп туруп эле таш бир жасап койгон нерселер болуп атат да, Трампта кызык киши экен дегендей. Анан ошонун миграциялык саясаты кандай болуп атат? Кыргыздарга кандай таасирин тийгизип атат? Миграциялык саясаты өтө жакшы болбой атат, ачык айткандачы. Басым аябай күчөп кетти, бирок ошол учурда
мыйзамдын талабы бар да, баштан эле бул нерсе негизи мыйзам талабы да. Ошо мыйзамды деле бул иштетип атат да, ачык айткандачы. Бир эки кошумча дагы мыйзам кошкон болушу мүмкүн, бирок жалпысынан бул мыйзамсыз келген мигранттарды чыгарам деп баштан сөз берген, ошол мыйзамды аткарып атам деп аракет кылып атпайбы. Бирок жакшы жери Америкада мындай нерсе бар экен, бул вертикаль власть деп коет эмес, орусчачы. Ошо вертикаль власти бул биздикинче эле эмес да. Бул жерде президенттин өзүнүн полномочиялары бар дейли, ыйгарым укуктары. Штаттардын губернаторлордун өздөрүнүн полномочиялары бар. Ошондуктан ал дагы кыйналып атат, Трамп дагы жарыялаган менен айтканы менен көп нерселери ишке аша албай, ашпайт, себеп дегенде мыйзам жол бербейт ага. Ал президент болгону менен ал сырткы саясатка жооп берет, балким коргоо багытына жооп бериши мүмкүн, бирок миграцияда ал жооп берет албетте, бирок мыйзамдар бул жерде иштегендиги үчүн аларга да оор болуп атат да. Кыргыздарга тийишип айта турган болсок, бизде албетте мыйзамды так сактап келген убагында документин жасагандар да көпчүлүк бар. Бирок ошол өлчөдө тилекке каршы түшүнбөстүктүн айынан, билбей калган, же болбосо туура эмес багыт берип койгондун айынан документтерди туура жасабай, кылбай калган мигранттарыбыз да көп Кыргыздардан. Ошолор да кыйналып атышат, бүгүнкү күндө сотко барганда соттон терс чечим чыгып, анан терс чечим чыккандан кийин демек депортация болуш керек деген чечим чыгат депчи. Сиздин ошо иштеп жаткан юридикалык компаниянын практикасында ушул кыргыз жарандар акыркы 5-6 жылдын ичинде кайсы маселелер менен кайрылышат? Жана саясий башпаанек, же болбосо грин карта маселеси, же болбосо жана таланттуулар дегендей визасы, кайсы жагынан көбүрөөк кайрылышат? Анан кайсы жагы көбүрөөк мындай солгундап калды? Студенттик виза дегендер бар ар кандай. Тилекке каршы бул саясий башпаанек аябай көп. Бул өзгөчө 2021 жылдан баштап 24 жылга чейин Мексика аркылуу келген жарандарыбыздын иштери десек болот. Ошо Мексика аркылуу келгенден кийин башка жолу жок. Бир эле ошо саясий башпаанекке тапшыруу эле жолу калгандыктан ошолор көпчүлүк түзөт. Бирок ошол учурда сиз айтмакчы таланттар визасы деген бар. Ошо эгер жараныбыз, адамыбыз таланттуу болсо, өзүнүн бир тармагында ийгиликтүү чоң жеткен болсо, анан категориясына жараша албетте ошол жол менен да алса болот. Муну азыр мен маалымат катары ойлоп атам, эми элдерге жайыла баштады, эми тарай баштады, эми түшүнө башташты элдер. Тилекке каршы 21-22 жыл келген жарандарыбыздан, анын арасынан биздин да тааныш достор дагы бар. Сурап калсаң, ошол убакта билген эмес экенбиз деп айтышат да. Эми ойлоп атам, 23-24 жылдан бери өзгөчө биз аракет кылып атабыз, элдерге жарыялап, жайып айтып. Албетте Америка келбегиле деген нерсе жооп, эч ким чектөө киргизбейт, бирок мыйзамдуу жол менен келсе жакшы болмок. Мыйзамдуу жол менен дегенде ошол кайсы виза туура келет өзүнө, ошону тандап, кээ бир визалар, айтмакчы талант визалары, мисалы үчүн грин карта алып барат да. Аны келгенден грин карта алып, жакшынакай Америкада расмийлештирип жашай берсе болот. Жалаң эле саясий башпаанекке тапшырабы? Саясий башпаанектин да бир чоң кыйынчылыгы, ал жерде сот процесси болот, прокурор турат. Бул оңой нерсе эмес, бул жөнөкөй нерсе эмес. Ал жерде деген даярданыш керек, адвокатка даярданыш керек. Биздин ишибиздагы адамыбыз дагы ошого өзүнүн далилдеп, тастыктап, документтер алып келип бериш керек да. Ошондо гана балким саясий башпаанектин жыйынтыгы туура жакшы чечилет деген. Кыргыз коомчулугунда улам бир келген кеткен президенттердин салыштыра бермей бар да. Тиги президент мындай кылып койгон, тигил жаман, бул жакшы деп элечи. Анан мына азыр мурда президент Байден болчу Америкада. Азыр болсо Трамп. Ошол экөөнүн башкаруусундагы мындай айырмачылыктар барбы? Америка коомчулугу кыргыз коомчулугундай болуп эле тигил жакшы болчу, бул жаман, бул мыкты дегендей ушундай сөз барбы же ар ким өзүнүн оокаты мененби деген? Ачык айтканда бул жерде президент келип жеке өзү бир чоң реформа же болбосо бир өзгөртүү кылышы оңой эмес. Айтам, мыйзамдар ошончолук оор жазылган. Бул жерде деген албетте президенттин системасы, президенттин өзүнчө парламент, сенат, конгресс өзүнчө болгондуктан андай чоң жөнөкөй бир америкалык деличи, ага көп айырмасы жок да. Ал аны сезе алган жок. Биз неге сездик? Анткени бул Трамп келип көбүнчө миграция маселесине көп кайрылып, көп багыт алгандыгы үчүн, көп сүйлөгөндүгү үчүн биз ошону сезип байкай баштадык да. Жалпысынан жөнөкөй америкалыктар үчүн бул Трамп келгени менен Байден келген көп айырмасы жок. Булар күнүлүк жумушу бар, ошонун жумушун аткарып келип атышат. Алган ошо айлык $3-4 айлык алса, ошо $3-4 айлыгы бар. Бир аз эле балким чөнтөк тапшырыгына бир аз таасир эткен болушу мүмкүн. Бул тарифтердин айынан
15% кымбаттоо болгондугу болушу мүмкүн, бирок бул экономика жакшы жери Америкада саясат өзгөргөнү менен жалпы глобалдык экономика өзгөргөндө бул жерде баалар дагы ошого жараша флуктуация деп коет, дөйдө жогору дей болуп турат. Менин таң калганым бул жерде мисалы бензиндин баасы 2 күндүн биринде алмашып турат да, $3.20, $3.80, кайра $2.90 деп. Бизде тилекке каршы Кыргызстанда бензин 1.70 сомго жеткенден кийин түшүү тенденция жок да. 80-90 кетип атат, бирок бул жерде андай эмес экен да. Бул жерде бул динамичный экономика деген ушундан экен. Бул жерде баягы эл аралык экономикага да жараша баалар түшүп көтөрүлүп турат. Жалпысынан менин оюмча бир жөнөкөй бир жаран америкалык аны байкабайт дагы сезбейт дагы. Ким Трамп келдиби же Байден келдиби деп. Демек Америкада президенттер алмаша берет, келет, кете берет, а Америкадагы баягы демократиялык система кала берет, бул келип алып туруп бул жерде снос кылыш керек, муну кустуризация кылыш керек деп ар ким өзү мындай өзүнүн жаңы бир нерселерин айта албайт. Жок, өзүңүздөр байкадыңыздар го, Трамптын губернаторлор менен болгон мамилесинде азыр мына Иллинойстун губернатору менен экөө согушуп жатышат. Калифорнияныкы бул жерде нормалдуу нерсе да. Калифорниянын губернатору Трампка айтты, сен президентсиң, мен губернатормун деп. Өзүнүн мыйзамым бар, сен өзүнүн мыйзамың бар деген эле мамиле. Бул мен ойлойм ушу конституциянын күчтүүлүгү, мыйзамдардын күчтүүлүгү тилекке каршы биздики менен өлкөбүз деле жаңы өлкө, кичинекей өлкө деп айтып атабыз. Канча жыл болуп кетти, 30 ашып кетти, кичинекей болуп атып, жаңы болуп атып. Эми мен ойлойм бизде дагы барып бир нукка түшөбү деген үмүттөмүн да. Америкада демократия бар деген сыяктуу эле Кыргызстанда деле Борбордук Азия өлкөлөрүнө салыштырмалуу демократия бар деп эсептелинет да. Бирок Америкадагы демократия менен Кыргызстандагы демократиянын айырмачылыктары кандай сындагыңызча? Америкадагы демократияны кыска жөнөкөй тилмен айткандачы, бул жерде деген демократия ошол конституцияга жазылган, мыйзамга жазылган деңгээлде да. Ошол демократиянын түшүнүгү элдер ошол мыйзамды карап анан ошого жашашат. Бизде тилекке каршы мыйзамдар күнүмдүк алмашып тургандыгы үчүн, күнүмдүк конституциябыз алмашкандыгы үчүн мен оюмча аны демократия айтышка оор да. Демократия дегенде бул ишеним болуш керек элдечи. Эчнерсе өзгөрбөйт. Мына бүгүнкү конституция барбы? Ошо конституцияга кетип баратабызбы иштеп, ал өзгөрбөш керек. Анан конституция алмашкан сайын демократия деп айтылбаса керек, ал нерсечи. Себеп дегенде конституцияны өзүнө буруп коюшу мүмкүн. Анда кайда демократия деген ойдомун да. Америкада мисалы үчүн ар кайсы штатта өзүнө жараша мындай мыйзамдар бар, анан кээ бир мыйзамдар өтө либералдуу да. Мисалы үчүн ЛГБТ боюнча, ошол инсандын кээ бир укуктары боюнча курал алып жүрүү, анан айрым бир ошол баңгизаттардын легалдаштырылышы, ошол нерселерди буяктан барган кыргыздарга канчалык деңгээлде ал мындай таасир этет, аларга кандай кабыл алат, кандай сиңет ошого, мисалы үчүн ошондой кээ бир кызыктай мыйзамдаргачы? Аябай жакшы суроо. Себеп дегенде биз чынында биз үчүн шок болот. Бажан келиш үчүнчү шок да болчу, кан төлө депчи. Ооба. Анан ошол учурда биз баарыбыз түшүнүп отурабыз. Биздин чоңойгон чөлкөмдө эле биздин өлкөбүз, мыйзамдарыбыз башка болгондуктан бизге сиңген жакшы болгон экен. Бул жака келип биз андай нерседен биздин кыргыздар мен байкаган билгеним алыс эле да, аябай алыс. Бул жерде дагы бир себеп бар. Мигрант катары биз унутпашыбыз керек. Бул жерде тилекке каршы биздин укуктарыбыз бир аз чектелген. Бул жерде биз кичине эле мыйзамда турган болсок, миграциялык биздин статусубузга таасирин өтө чоң таасирин тийгизет да. Ошондуктан айтабыз мигранттаргачы, антип буларга жалпы уруксат болгону менен абайлыгыла силердин деген миграциялык документтериңер да бар силердин. Силер жаран эмессиңер депчи. Жаран болгондон кийин, жаран болгонго чейин анда миграциялык мыйзамга башкарыш керек. Ал жерде деген жазылган миграциялык мигранттарга киришиш керек, мыйзам бузбаш керек деп. Мисалы үчүн жөн эле арак ичип машина айдаган киши миграциялык статусун жоготуп алышы мүмкүн. Ошончолук оор дегеним да. Эми жөнөкөй жаран балким штраф чечиши мүмкүн, же болбосо 1 жылдык правасын алып коюшу мүмкүн. Бирок бизге окшогон мигранттарга тилекке каршы ал мыйзам бузуулар өтө чоң таасирин тийгизет да. Мындай бул жакта эми кыргыздын наркын, кыргыздын тарбиясын көрүп барган, баягы кыргыздын салтына сөөгү катып барган адам үчүн Америкадагы андай жанагындай кызыктай бир мыйзамдар таасир эте албайт экен да, жаштаргачы, жаш өсүп келаткан окуучу, мектепти башталгыч классына кирип, анан ошол коомго аралашып калган окуучуларгачы, жаштарга. Аларга аябай чоң көйгөй бул. Алар үчүн биздин ата-энелер биз үчүн аябай чоң көйгөй бул, чынында. Бул чынында чоң проблема. Себеп дегенде балдарыбыз мектепке барганда
ал жерде эртеден кечке чейин ошону көрүшөт, угушат, ошолорго аралашып чыгышат, сүйлөшүшөт да. Анан ал жердеги мугалимдер да жөн отурбайт, айтышат, мына сенин укугуңар бар, акыңар бар, ата энеңер урушса силерди бизге айткыла депчи. Анан тилекке каршы мындай окуялар көп болгон кыргыз балдардын арасында. Ушу кызы барып, баласы барып полицияга айтып коюп, мен атам урушат, урат деп койгонбу же антип келип социальный служба бул жерде аябай катуу иштейт. Аябай катуу иштейт социалдык служба. Бул балдардын укугун коргоо. Америкада, мындай кыскалай айтып коеюнчу, Америкада биз тамашалай беребиз. Биринчи орунда баланын укугу турат депчи. Экинчи орунда аялдын укугу турат, аял кишилердин. Үчүнчү орунда жан жаныбарлардыкы, иттердики, анан кийин төртүнчү орунда эркектердин укугу турат депчи. Бул ушундай да. Бул чындык да. Бул көчөдө бир күчүк терип салсаң, же болсо көчөдө бир тыйынчыканды чалып салсаң, камалып кетесиң. Эркектердин укугу төртүнчү орунда турат. Ошон үчүн балдарга аябай көп маани беришип, аябай буларды балдарды бапестеп, анан кирген сайын, барган сайын мектепке аларга айтып, бул чоң көйгөй биз үчүн, баардыгыбыз үчүн, кыргыздар үчүн. Ошондуктан биз кыргыздар баягы Чикагонун жак элинде чогуу жашаганыбыз ошондон дагы болушу мүмкүн. Бир жакшы бири-бирибиздин карым-катнашыбыз бар. Жана биздин Кыргызстанда кыргыз коомдук борборубуз бар. Ошо Умар мырзанын өткөндө сиз интервью кылбадыңызбы? Ошол борбордун тегерегинде биз чогулуп, балдарыбызды жумасына бир жолу, 2 жолу алып барып ошол жерге кыргыз тили сабагы болсун, адабият болсун, музыка болсун, дин сабактары болсун, Куран үйрөтүү сабактары болсун, баарына биз колубуздан келишинче алып барабыз балдарыбызды. Жумасына сөзсүз убакыт бөлөбүз ошого. Бул ошончолук маанилүү бул жерде. Тилекке каршы жоготулгандары дагы бар, аралашпай калып, башка штаттарда башка баягы чакал шаарлар бар да, кыргыз жок, мигрант жок шаарлар. Ошол жерде чоңоюп калгандардын үй-бүлөлөрүн дагы угуп эле жүрөбүз деп тааныгандар бар балдар. Тилекке каршы таасири өтө чоң, анан терс дагы болушу мүмкүн да балдарга. Кыргызстандын өзүндө жүргөндө ушундай биз өзүбүздү сындаган мындай сын критика айтып калабыз. Кыргыз деген бирин-бири чукуп эле, бирин-бири буттан тартып ушинте беребиз деп өлкөбүздө айтабыз. Сыртка чыкканда, мисалы Чикагода ошол кыргыз диаспорасы болобу, кыргыз биримдиги болобу, мындай уюшкан жагынан, бирин-бири колдоо жагынан кандай сиздин бааңызда? Менин оюмча биз биринчи орунда турабыз. Орто Азиялык өлкөлөр арасынан чынында эле биринчи орунда турабыз. Себеп дегенде биз өзүбүз бул жерден борбор ачып, ишкерлерибиз акча салып, ошол сатып алып беришип, ошол жерде иштеген биздин арайларга, эжелерге айлыгын төлөп берип, колдоп жүргөн ишкерлерибиз көп. Ошол борбордун тегерегинде биз чогулуп жүрөбүз, майрамдарда, тойлордо дейли, жакшылык жамандык болот, Куран окутуу болушу мүмкүн, ошондо дагы ошол борбордун ишин өткөрөбүз. Бул биз башка Орто Азиялык делиши, өзбек туугандар болсун, казак туугандар болсун, эми Чикагода эң азынан антип уюшканы жок. Албетте башка штаттарда балким булар чогулуп уюшу мүмкүн, бирок бизчелик, кыргызчалык уюшуп, андай менин оюмча мүмкүн биз биринчи орунда турабыз да, деп мактанып койсом болсо керек. Эми бир аз мындай философиялык суроо. Ошол жерде сиз эми юрист катары дагы компанияда иштеп жүрөсүз, анан кийин башка штаттарга да барып, элдин акыбалын, мигранттардын ушу баскан турганын мындай анализдеп коюп, мындай жүрөсүз да баамдап. Деги эле ошол Кыргыздагы, Америкадагы кыргыз мигранттары үчүн мындай жашоонун мааниси, жашоонун мазмуну мындай эмнеде экенин байкайсыз. Акча табуу же мындай бир жашоону башкача көзү караш менен карап, мекенден алыс баргандан кийин ушундай нерсени байкайсызбы? Менин оюмча башында келгенде албетте аракет кылышып, күнүмдүк оокат менен алек болуп атып, айтмакчы бир эле акча болсо эптеп эле жашап, эптеп эле акча таап кетсем болушу керек, жакшы болот эле деп келгендер көп башында. Бирок коомго аралашып атып, бул жердеги инфраструктура башка, бул жердеги балдарга болгон мүмкүнчүлүк, окуу мүмкүнчүлүгү же болбосо бизнеске болгон мүмкүнчүлүктү көргөндөн кийин мен баамымдачы бир ойлонуп баштайт экен да. Бул деген өтө чоң өлкө, бул жер. Бизде мисалы 6 миллион, 7 миллион калкыбыз болсо, бул жерде 355 миллион адам жашаган. Дүйнөнүн экономикасы, номер 1 экономикасы да. Эгер адамдын өзүндө шыгы болуп, ишкердүүлүк же болбосо бир жумуш кылганга шыгы болсо, ошол балдарды көрүп атам мен, ишкерлерди көрүп атам. Аябай үмүттөнүшүп, бул жерден бизнес кылалы, масштабка чыгаралы, дүйнөлүк деңгээлге ачылалы деген көп балдарды көрдүм, көп ишкерлерди көрдүм да. Мен ойлойм, мен жалпы эле көпчүлүк ошондой ой менен калат деген үмүттөмүн да. Ошол эле учурда тилекке каршы айтмакчы, жөнөкөй жумушта иштеп, күнүмдүк оокатты чыгыш үчүн иштегендер дагы бар. Алар чыдабай, балким 1 жыл, 2 жылдан кийин кайра Кыргызстанга кайткандар дагы болот.
Сиз өзүңүз жана сөзүн башында айтпадымбы, Кыргызстанда ишкердик чөйрөнү, бизнес чөйрөсүндө көрүп калдыңыз деп. Ушул Кыргызстанда бизнес чөйрөсү же болбосо экономикалык шарттар кандай болушу керек деген мындай тыянакка келдиңиз ошол жакта көрүп, негизи азыр кандай болуп атат, интернеттен көрүп атасыз, негизи кандай болуш керек деген мындай сизде ойлор пайда болду. Бул жерде Америкада эң эле чоң дүйнөдө таанылгандыгы бул жеке менчик укугу да. Бул эң чоң нерсе. Бизде Кыргызстандык тилекке каршы бул маселе чечилбесе, калган бир дагы мыйзам жардам бербейт, инвестиция жардам бербейт, эч бир сырттан акча алып келип, арабтар келеби же европейцтер келеби акча салып алар оңдоп бере албайт. Кыргызстандын ичинде ишкерлер дагы өзүнүн акчасын салышпайт. Эгер ошо жеке укук корголбосочу, мен ушуну Американын ичинде келип көрдүм, түшүндүм да, бул жерде деген Американы эмнеге астыга жылдырат. Бул ошол эң биринчи принцип, бул жеке менчик корголуусу. Анан албетте антегерегинде мыйзамдар, ошол шарттар дейли, инфраструктура болушу мүмкүн, андай билим, инновация, технологиялар бул ошо этап менен келет да. Кыргызстан менен салыштырмабыз, Кыргызстанда багы эмнени каалайт элек, биз албетте биринчи орунда бул жеке менчик корголуусу да. Андан кийинки мыйзамдар, анан ошол эле салык мыйзамы болушу мүмкүн, текшерүүлөр болушу мүмкүн. Биз 15 жылдан бери муну Кыргызстанда мен ишкерлердин арасында жүрүп, көрүп жүрүп айтылып жүргөн сөздөр, бирок бул жака келип дагы да көп ынандым да. Ошол нерсегечи чынында биз жеке менчикти коргомоюнча, жеке укук корголмоюнча бизнес өнүгүүсү мүмкүн эмес да. Кыйын, аябай кыйын, мүмкүн эмес эмес, кыйын. Тигил же бул маселеде адамдын эркин ойлонуусу, экономикадагы, саясаттагы, өнөрдөгү, спорттобу мындай эркин ойлонуп, оюн эркин айтып, эркин ошол бир ишти жасоосу боюнча ушул Америкадагы ушул демократиялык нюанстарды көрүп жүрөбүз. Ошол багытта ушул Кыргызстанга бир шпаргалка катары, бир чети кеңеш катары эмнени айтат элеңиз, жеке оюңузду? Мен мисалы үчүн айтып атпайсызбы, жеке кенен ойлонуп, кенен пикир кылып, анан ошону ишке ашырып аткан бул мүмкүнчүлүк да. Ошол мүмкүнчүлүк болгондугу үчүн бул жерде элдер идеялар келишет, Silicon Valley деп атабыз, башка компаниялар, идеялар, ошол шарт керек да. Эч ким тоскоол кылбаган, эч ким жолун тоспогон. Экинчиси тааныш билиш, коррупция, аны муну дебеген, бюрократия жок. Албетте, бюрократия жок, коркпой ошол сүйлөсө дагы оюн пикирин айтып, ошону сыйлай билген, туурабы, ошону сыйлай билиш керек. Эми ал бизге жакпашы мүмкүн, бирок анын ою жеке ою. Деген ошол түшүнүк кирмейинче, сиңмейинче, мен оюмча аябай эле кыйын. Элдер баягы эч качан антип өзүнүн кенен алып жүрө албай калышат да. Эми бул менин соңку суроом болуп калат, бирок мен ушул суроону бергенден кийин сизде кандай бир дагы айтканга ойлоруңуз болсо, ага деле эшик ачык дегендей. Мына бул бизде Кыргызстанда мындай улуттук идеология дей берет да, ар кайсы бийлик келгенде элечи. Бизде мындай улуттук идеология деп элечи. Негизи Америкада кандай идеология бар, мындай кандай идеология менен иштешет? Бизде ушу улам эле бир идеологияны ойлонот дагы, ал аны жаратпайт дагы, жок, бизге мындай идеология керек, ушул идеология менен өнүгөбүз депчи. Америкада кандай идеология бар? Америкада мен түшүнгөнүм, бул жерде баг адамдын жеке укугу бар да, өзүнүн жеке пространствосы деп коелу, чөлкөмү бар дейли, үй бүлөсү бар да. Булар үй бүлөлүк баалуулукка аябай маани беришет. Маани бере алышат, себеп дегенде булардын саясат менен иши жок. Анткени өзүнүн ишин кылып жүрөт, өзүнүн оюн кенен айта алат. Ошондуктан булар личный саясатка аралашып, тигинен жамандап, ага убакыт бөлүштүн кереги жок. Бул түшүнүп турат, мен өзүмдүн үй бүлөм бар, бала чакам бар, ушулардын бактылуулугу үчүн аракет кылышым керек деген. Мен оюмча идеология ушул да. Алардын идеологиясы ушу үй бүлөлүк баалуулук да. Мен үй бүлөм бар, жакын бир туугандарым бар, досторум бар, чөйрөм бар, бактылуу жашагысы келет да. Ошол эле. Булар чыгып, биз дүйнөнү басып алалы, анан кийин Америка номер 1 болсун деген, же болбосо багы урандарды коюп астыгачы, такыр тиешеси жок, иши жок. Көпчүлүк америкалыктардын мындай дүйнө менен иши жок эмеспи? Канада биякта экен билишет, Мексика биякта экен билишет, болду. Нар жагында эмне бар? Андан иши деле жок да. Биз багы америкалыктар мындай, анан башы жок, билбейт деп көп сөздөр айтылат тилекке каршы. Бирок мен оюмча ал туура эмес да. Америкалыктар ошончолук өзүнүн үй бүлөсүнө деле көбүрөөк байланган, өзүнүн чөйрөсүнө көбүрөөк байланып, өзүнүн жеке бактылуулугу үчүн аракет кылгандыгы үчүн
башка нерсе менен булардын иши да жок, жумушу да жок да. Ошон үчүн мен ойлойм бул жерде баягы идеология деп үстүнөн сүргөн эмес, элдерге мүмкүнчүлүк берип, ошо элдер өздөрүнүн кенен алып жүрө алса Кыргызстандачы, кенен айтмакчы ой пикирин айта алса, баягы орус кыялдан алса дейбизчи, кыялданып ушу мен келечекте ушундай болсом экен, мындай болсам экен деп анан иштеп аракет кылганда ошол ишине, жумуштун аракетине эч ким тоскоолдук кылбаса, мен оюмча бизге сырт үстүнөн мынтип идеологияны сүрүштүн кереги жок. Биз деле ошол үй бүлөлүк баалуулуктун тегерегинде ушу тууган туушкан баягы эски кыргыздын сал санаасы деле, эски кыргыздын эле түшүнүгүнү ошол бизге жетиштүү деп ойлойм мен, жеке оюмда. Бул албетте мен жеке оюм, сыйланышын аябай каалайт элем. Ооба. Эми ошол Америкада демек ар бир үй бүлө өзү ошо эмнени кааласа, бала чакасына, ата эне ошо үй бүлө бактылуу болсо, ошончо канча үй бүлө болсо мамлекетте, демек мамлекет бактылуу болот деген нерсе экен да, идеология. Эң туура. Мен ошону түшүндүм да. Ошол мен болжомум да ошол да, укканым, түшүнгөнүм, окуганым дейби. Ошол мен эми берейин деген суроомду бердим. Өзүңүздө кандай мындай айта турган башка сөздөр болсо сөз сизде. Мен да кошумчалап кетер нерсе, биз баягы Америкага келгенде баары эле эмне кетип калдың, анан аякта эмне бар эле, анан Кыргызстанда жүрө бербейсиң деген сөз көп болот экен, өзгөчө бул жаштан кийинчи. Ооба. Ошого мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетерим. Сиз экөөбүз бүгүн талкуулагандай эле, Америка бул мүмкүнчүлүктөрдүн өлкөсү да. Бул жерге келип бир эле жеке мен өзүм үчүн эмес, бала чака, балким эртең чоңоюп, биздин кыргыз коомубуз бул жерде чоңойсо, бул жерде булар иштесе, кайра эле ошол эле ишкерлерибиз, ушул жерде иштеген жарандарыбыз Кыргызстанга акчаларын жөнөтүшөт, Кыргызстанда деле кайра көтөрүшөт. Анан Кыргызстанга кайтып баргандар дагы бул жердин ошол түшүнүгүн, бул жердин баягы мыйзам сыйлагандыгын алып барып ошол жерге сиңире алабы деген үмүттөмүн да Кыргызстанга баргандан кийин. Ошондон ойлойм, антип кеч эмес, эч качан мүмкүнчүлүк болсо келип, бирок келгенде дагы мыйзамдуу жолу менен келип, сиз экөөбүз сүйлөшкөндөй эле бул жерге келип заборду ашпай, бирок мыйзамдуу жолу менен кирип иш кылам десе, бул жерде мүмкүнчүлүктөр аябай көп. Мен ойлойм, баары эле ошол келгендер дейли, баарын жол ачылат деген үмүттөмүн. Анан сиздерге да албетте терең ыраазычылык, убакыт бөлүп, атайын бизге эфир бөлүп, 2 жылдан бери чыкпай калдым эле өзү. Сагынып калат экенсиң, адам биз айтмакчы, биз көп чыгып жүрө берип, жүзүнө кыйын сезип калат экенсиң. Мени баары тааныйт деп, анан мен келгенден кийин Америкада эч ким тааныбайт. Ошого сиз айтсаңыз аябай сүйүнүп атпайбы, мен осундай кайра баягы эски күндөрдө эстеп интервью берип калайын деп, жакшы мүмкүнчүлүк болду. Сизге терең ыраазычылык. Чындап эле ушул мен ушул көп өлкөлөрдөн ушул каармандарды таап, анан кийин подкастка маек алып атам. Анан ошонун ичинде Америкадагы каармандардан алып атсам, анан комментарийлерди карайм да. Комментарийлерде эмнеге сен Кыргызстанды ушинтип таштап кетип калдың? Кыргызстан үчүн иштебейсиңби дегендей ушундай ар кандай суроолор болот да. Анан бирок жеке мен азыркы сиздин айтканыңызга кошулам. Сиз ошол Американын алдыңкы бир жакшы жактарын, жетишкендиктерин өзүңүзгө сиңирип, бала чакаңызга сиңирип, анан ошол эле кыргыз жигит кыздар Кыргызстанга келсе ошонун деле мындай жакшы жактары тийбей койбойт да деп ойлойм да. Албетте туура айтасыз. Анда рахмат сизге, атайын мага убакыт бөлүп, көптөгөн пландаган иштериңиздин ичинде ушу мага дагы убакыт бөлүп, ушу маек бергениңизге мен ыраазычылык билдирем. Ишиңизде ийгилик болсун. Сизге рахмат, чоң рахмат, жаштарыңызга чоң рахмат.